Акыркы убакта жалпыга маалымдоо каражаттарында министрлер кабинети Манас жана Ош аэропортторун түркиялык компанияга тышкы башкарууга берүүнү көздөп жаткандыгы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Стратегиялык объектилердин тышкы башкарууга берилип жаткандыгын сындап чыккандар да болууда. Буга байланыштуу Кабар агенттиги министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып кызыктырган суроого жооп алган. Анда Манас жана Ош эл аралык аэропортторун тышкы башкарууга өткөрүп берериңер тууралуу маалыматтын айтылып жатканы жана буга кандай муктаждык себеп болуп жатканы тууралуу сөз болуп, ага төрага мындай деп жооп берген. Биз деле Кыргызстан үчүн кийинки муундардын келечеги үчүн күйүп бышабыз. Мисалы бүгүнкү күндө аэропортубузга күнүнө 16 учак конуп учуп жаткан болсо, 2 жылдан кийин 160 учак конуп уча баштайт. Эң акыркы үлгүдөгү жаңы учуп конуу тилкеси салынат. Туманга карабастан учактар конуп уча беришет. Бүгүн биз 100% өзүбүздүн үлүшүбүз менен жылына 4 миллиард сом пайда көрүп жатсак, 2 жылдан кийин 50% үлүшүбүз менен эле 8 миллиард сом пайда көрө баштайбыз. Учурда сүйлөшүүлөр гана жүрүп жатат. Эгер биз койгон шарттарга макул болсо гана келишим түзөбүз. Биз дагы Кыргыздын мекенчил уулдарынанбыз. Биринчи орунга Кыргыз мамлекетинин пайдасын коебуз деген.